Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Хайырдан Іле Базар Жол каналы. Бүгін сіздерге туғандар Шопоков шары ынтымақ қонышынан бір сатылушы үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болып бару жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Гагарин жана Фрунзе көчөсүнүн кесилиши. Час пик деп коет туғандар. Ошол жерде турам. Ушул жерден сиздер өйдөрүп карай бир аз эле жүрөсүздөр. Жүрүп сол тарапка бурулсаңыздар, сатылуучу үйүбүз ошол ынтымақ қонышының кире беришинде эле жайгашкан туғандар. Анан бул жерден түз бишек шаарына карай жүргөн маршруткалар мынакей көп эле бар экен. Жана көчө менен түз келесиздер. Сол жакта автомойка туғандар. Андан кийин мынакей чоң дөөлөт курулуш компаниясы көп кабат үй салып турган жер, контейнер менен тегерен тосулган. Ушул көзүн ортосунда көчө менен эле киресиздер. Ушул жерге келгениңиздер деле өзү туғандар мынакей үй көрүнөт. Бүгүнкү чыгыштагы мынакей ушул үй бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй болуп калат туғандар. Так, дагы эмне маалымат. Андан ары мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүздүн көчө тараптан көрүнүшү туғандар. Дарек Шопоков шаары ынтымак конушу. Мына сиздер жанакы эле көргөзүү жолу менен киресиздер. Атанын өйдө турган деле ынтымактын кире беришиндеги биринчи үй бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй болуп калат туғандар. Жалпысынан жеринин анты 5,5 соток документтери боюнча кызыл кити бар экен. Мынакей батыш чекара туғандар, могу жерден башталат. Тегеренте участок забор менен тосулган. Дарбаза, калитка анан бери карай кетет. Аркы жолго чейин туғандар. Негизинен угловойдо жайгашкан. Анан көчө тарабы туғандар. Бери жак 35 метр экен. Кенен бир дүкөн, бир жак курулуш материал саткан дүкөн катары иштетесиздерби? Ары жагына мына кенен жер бар. Азыр көргөзөйүн сиздерге дагы ал жагыны. Так. Бул жерден маршруткалар эле жүрөт туғандар. Так. Бул жакта дарбаза, дарбазанын жайы. Эң эле чыгыш чекарасы мынакей бул жерге чейин угловойдо жайгашкан. Анан бир дүкөн, бир нерсе кылсаңыздар, иштетсеңиздер туғандар. Машина токтогонго деле жери бар, мынакей көчө тарабында кенен жери. И бул контейнер деле ушул үй ээсине караштуу. Эгер алам десеңиздер, бул өзүнчө сатылат туғандар. Болбосо алып кетет экен үй ээси муну. Бул өзүнчө сатылат. Андан мына контейнер жок болсо могу жер кенен ушундай дагы бош жер болуп калат туғандар. Мына үй бул жерге чейин монан бери жагына бир чоңураак помещение салып, дүкөн жана жол болсо башка сыяктуу нерсе иштетсеңиздер деле болот. Так, жаңы салынып жаткан дөөлөт курулуш компаниясынын көп кабаттуу үйлөрү мынакей бул жерге чыгып аткан учуру. Ушул эленин жанына. И мектеп. Бул жакта бирөө, ар жакта экинчи мектеп жана садиктер туғандар. Бул жерде жакын эле жерде жөө бар калкта садиктер да бар экен. И бул жерге азыр чоң көп кабаттуу үйлөр түшүп аткан учуру. Ушул көп кабаттуу үйлөрдө өзүнчө могу жерге дагы мектеп да түшөт экен туғандар. Дагы бир жакын жерге мектеп түшөт экен. Андан ары жана айткандай, мынакей могу жакка кеткен элдин баары ушул жерден өтүшөт. Бир дүкөн, бир ишкерлик кылсаңыздар деле жакшы вариант. Парковкага да жайы бар. И ал жагында дүкөн үчүн дагы жайы бар. Так, андан ары бул короосу. Анан да бир айта кетчү нерсе, жанында бул жерде бир завод, Ата заводу туғандар, конфет чыгарган. Негизинен тууганыңыз же өзүңүз балдарыңызбы же эгер жумуш деп калса, мына бул жерге жумушка кирсе деле болот экен. И могу жакта мына мондай көп кабаттуу үйлөр деле катарынан могу жакта жайгашкан туғандар. Андан ары бул мынакей короосу, жеринин аянты 5,5 соток. Так, үй боюнча айтсак туғандар, үй толук түрдө бышкан, кирпич менен бүтүрүлгөн, 180 квадрат метр. Мынакей эки этаж болгон үй. Могу жактардан панорамный виддеги терезелери орнотулуптур. Негизинен ошол үй ээси өзү үчүн салган үй экен. Азыркы учурда ошол кичине акча керек болгондуга байланыштуу сатып аткан учурум дейт. Аны дагы келгенде сурап, үй боюнча ээсине да толугураак сурасаңыздар болот. Мен азыр колдон келишинче маалыматын берем сиздерге. Бул жакта кирсеңиздер машина койгонго жайы, и могу жак менен өтсөңүздөр ал жагында бош пустой жери бар. Так. Окей. Бул тараптан да кирип чыкканга эшик тепкичтер орнотулган.
үйдөн кийин деле туугандар мынакей ушунча бош жери жана айткандай кенен бир дүкөн, бир чоңураак помещение салып бир ишкерлик кылсаңыздар деле болгудай жер. Же болбосо үйдү бери карай чоңойтосуздар, кыскасы мына бул чек араларына көрүп байкап турасыздар. Мына ушундайынан тегеринте участок бийик забор менен тосулган. Үйдүн бир чыгыш тарабына сиздерге көргөзөйүн да, андан соң үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Үй айта кетчү нерсе, сырткы тарабынан утеплять этилген, ички тараптан потолоктон дагы утеплять этилиптир туугандар. Так. Дагы эмне маалыматы? 180 квадрат метр болгон үй туугандар. Бул жакта заборго чейинки дагы аралыгы бар экен. Андан ары тепкичтерден киргенде мына негизи кирүүчү эшик, көрүп турсаңыздар, эшик орнотулган. Андан ары мынакей үйдүн кире бериши, экинчи ашып кеткен тепкичтер. Бул жакта холл. Мындай бийик панорамдык терезелер. Потологу утеплять этилип, гипсокартон менен монтип жасалган. Азыр экинчи этажда көргөзсөм туугандар, мынакей бул жакта мындай бир бөлмө. Душ, же жатканабыз, же гардеробу. Бул жагында дагы бир мындай бөлмө туугандар. Андан ары бул жерде дагы бир мындай бөлмө бар экен. Түндүк тарабынан терезе. Электропроводдору тартылган, электр энергиясы бар. И чыгыш тараптан терезе жана өзүнчө бул жактан кирип чыкканга эшиги дагы бар экен. Суу скважинасы дагы бар азыркы учурда туугандар. Бул ынтымак конушуна азыр үйдө тараптан уже центральный суу дагы тартылып келип аткан учуру. Уже быйылкы жылга келет экен. Газ деле туугандар бул жактан келет экен. Газ. Так, газ келет и канализация туугандар могу жерде бар. И могу этаж уже канализация кошулат экен. Ушул этаж бүйтүп көп кабат үйлөр салынып аткан учуру. Электр энергиясы бар жана 3 фазалуу. Эми сиздерге экинчи этажды көргөзөйүн. Бул өзүнүн экинчи этажы. Экинчи этажы чыксаңыздар эле ушундай бош. Холл деп коебузбу, ушундай бөлмөсү. Калсаңыздар бөлүп аласыздар мындайынан. Анан бул жерден балконго да чыгып кете алабыз. Балконго чыгып кете алабыз туугандар. Балконго дагы мындай панорамдык терезелер орнотулган. Бул жерден мынакей кошуналар бар экенин көрүнөт. Так, андан ары бул жагдагы потолоктун утеплять этилген туугандар. Жана бул жагында мындай чоң дагы бир бөлмө, панорамный терезелер. Электропроводдору тартылган. Так, бул жакта дагы бир бөлмө. Экинчи этаждын санузелине расчетталган дагы бир бөлмө. Мынакей. Дагы эмне маалымат? Баасы болсо, бул үйдүн $62,000 срочно сатылып аткан учуру туугандар. Дагы сүйлөшүү болот, эсинин номери экранда жана описанияда эсител деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Дагы сүйлөшүүлөр болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.